Аксай менен Көксайым жер сорусу турбайбы? Кыргыз элири. Иовко келип чабарман кабар салды. Тукумуңду кылыштап кырып салды. Иовтун китеби. Кошчулар уда-уда жер аңтарып, дыйкандар уда-уда үрөн септи. Көк теңир үстү-үстүнө жамгыр төктү. Адамдар үмүт менен жер одурат. Адамдар үмүт менен үрөн себет. Адамдар үмүт менен деңиз жалат. Тхера Гатха. Байыркы Индустан адабиятынан. Ирик түйме жоолугун ороно салынса да болбой үшүгөн Инкамал апай өзүнөн бетер көк тумшук болуп отурган балдарга география сабагында Цейлон аралы жөнүндө узун сабак кызык жомок айтып жатыры. Дубалдагы картадан карасаң, Цейлон деген уй желинен тамган тамчы сүттөй болуп, Индустандан чоң океанга үзүлүп түшүп турат. Инкамал апайдын сөзүн уксаң, бир укмуш. Маймылы бакты ойногон, билдери токой жойлогон, банан деген бөмөсү шактан ийилип, оозго түшүп турат дейт. Дүр дүнүйө жайнаган, жерден кылтайган өсүмдүгү мөмө-чөмө байлаган жер дейт. Даңкысы дагы бар. Жылмаалы кыш түшпөй, жалаң гана жай болуп турат экен. Өтүгүм жок эле, тумагым жок эле, жылаңач элем деп санаа тартпайт экенсиң. Андай болсо да, отун суу деген кыжаалаттыгың да жок. Талаадан куурай оруп, чоң көтөрүм отунду арчынданып үйгө жеткиче өлүп талбайт экенсиң. Ана, жашоо деп ошону айт. Эки колду чөнтөккө салып, чейит түкүрүп коюп, жүрө берет экенсиң. Эриксең күн өстө, зериксең көлө-көлө. Жай артынан жай келип, күнү менен түнү бирдей жыргал.Ысыласаң, керели кечке сууга кирин. Суудан жадасаң, төө куш кубалап ойно. Цейлондо төө куштар болуш керек. Кайерде болбогондо кайерде болмок. Тартаңдаган бечаралар төө сыңары макоо жана окшобойбу. Бирок Цейлондо тил билген эстүү куштар да бар. Алиги тоту кушчу. Кармап алып ырдаганды, күлгөндү, алас келсе бийлегенди да үйрөтүп. Мына ошондо кызыкка батасың. Тоту куш, ошондой куш ар өнөр келет колуна. Айтып жүрүшпөйбү? Окуңал тоту куштар да бар имиш. Айылдан кимдир бирөө Жамбылдын базарынан тоту куш көрүптүр. Тумшугуна кест кармасаң, тим эле шатыратып окуйт дейт. Эмнесин айтасың? Ажайып укмуштун баары Цейлондо. Кардың ток, кайгың жок. Жүрө бер, көчөнү как жарып. Бирок плантатор деген байдын көзүнө чалынба. Колунда дайым узун шапалак дейт. Цейлондуктарды кулдай жумшап, кулакка чаап иштетет экен. Эзүүчү ит да. Тайманбай барып, чыкыйга бир берсең, көзүнөн от чагылгандай кылып, шапалагын тартып алып, өзүн сабап иштетсең. Эзүүчү болобу, капиталист болобу, көзүнө карабай, ак эмгегиң менен нан таап же десең. Болбосо, фашист ошо иштебей кутурган арам тамактардан чыгып отурбайбы? Согуштун болгону да ошолордун кесепети. Карачы, бир айылдан эле канча киши фронтто апат болду. Апасынын көзүнөн аккан жашы онтала, сүйлөбөйт. Атаңардан ажырап калсак кантебиз дейт. Абысын ажын кайтыптыр. Анда мен чиедей 4 балам менен көргөн күнүм не болот деп ыйлаптыр. Үшүп олтурган балдардын ичинен бирөө ыкшып жөтөлсө, сөзүн токтото калып, өзү далысын күйшөп коюп, суук класста Инкамал апай Цейлон жөнүндөгү, көк деңиз, ысык жерлер жөнүндөгү сабагын өтүп жатыры. Кулак уккан укмуштарга биресе ишенсе,
Біресе ишин албай Султанмурат отуру. Цейлонда туулбай калганына ичи күйөт. Ана турмуш, ана жашоо деп санаасы алыста жүрсө, көз кыйыгы менен терезеде. Мугалимди тиктеп отургансып, бирок байкатпай терезеге көз кыйыгын салып, сыртты карап отура берчү. Азыр сыртта кар учкундап жаап, айнеке тийген кымкары кашектин бурч-бурчуна үйүлүп жатыр. Айнек түнөрүңкү тартып, жет кырындагы жылчыгынан суу заргып, сыя төгүлгөн түбүнө тоңуп калган. Цейлондо терезенин деле кереги жокко, дейт анда Султанмураттын чабыттаган ою. Кереги эмне? Атүгүл тамдын кереги эмне? Эки талдын башын ийип, чоң алачык куруп ал да жашай бер. Терезеден үйлөгөн суукка Султанмураттын оң капталы муздагандан муздап баратат. Кашеке тийген шамалдын ышкырыгы кулак түбүнөн ызылдайт. Бирок чыдабаска чара жок. Инкамал апай аны атайы отургузган. Балдардын арасында тири карагы сен эмессиңби? Чыдаарсың деген. Суук түшөлөктө бул орунда Мырзагүл отурчу. Аны Султанмураттын ордуна которгон. Айерге мынчалык суук жетпейт. Мырзагүлдү деле жаныма калтырып койбойбу? Терезе жакка мен эле отурбайт белем, деп Султанмурат ичинде сызып калган. Бир партада жанаша отура беришмек. Эми танаписте жанына жолосо манаттай кызарат. Башкалар менен аралашып, ойноп жүргөнү. А Султанмурат барса эле кызарып качып кетет. Артынан кубаламак беле. Анда балдар огу бетер күлбөйбү? Баарынан дагы береги чунак кыздар саал эле болсо, Султанмурат кошуу Мырзагүл, эки ашык деп кагаз жазып, партадан партага таратат. Башынан Мырзагүл тартынбай жүргөндө отура беришмек. Минтип сөз да чыкмак эмес. Сыртта кар уюлгуп жаап жатыр. Күн ачыкта карасаң, тоолор даана көрүнүп турар эле. Мектеп айылдан жогору бийик дөңсөөдө, айыл этекте. Мектептен карасаң, туш тарап далай жерлерге чейин алакандын отундай көрүнөт. Тоонун алыскы ак карлуу кыркалары да сүрөттөгүдөй болуп шаңкайып турат. Азыр могу кар уюлгуган бозмунарыкта биреги улуу тоонун карааны араң байкалат. Бут какшады. Кол көк муштун болду. Жон муздап тоңуп баратат. Класстын суугай. Согуштан мурда класстагы мешке көң жакчы эле. Көмүрдөй ысытчу кой көңү. Эми саман жагып калды. Саманда отунбу. Дуу этип бат күйөт да жалп өчөт. Бир көтөрүп келген саман эки жагымга араң жетет. Анан топонун бырксытып, быкшытып, түтөтүп отурмай. Кап десең, таластын аба ырайы деле тиги ысык жактагыдай болсо гана. Аба ырайы жакшы, жашоо турмушта башкача болмок. Адыр-адырда пилдер жүрмөк, оттоп. Бирин өгүздөй чүлүктөп минип алсаң, минсе эмнеси бар экен? Султанмурат алды менен минмек. Китептеги сүрөттөй болуп, дал көк желкесине эки калтыркан кулактын түбүнө конуп алып, айылды аралата бастырмак. Эл жарданып, карасаңар, Султанмурат го тиги, Бекбайдын уулучу, пил минип келатат ой, дешип, чуулдап ээрчип жүрсө. Ошондо Мырзагүл да көрүп, ичи күймөкө чала болмок. Сулуу деп койсо, тимеле жанына жолотпой ыргыштап калыптыр. Анда Султанмураттын маймылы да болмок. Гейизди окуган тотугушу да болмок. Аларды учкаштыра келмек. Билдин жонуна бир класс баланы мингизсең да батпайбы? Башкасын билбесе да, Султанмурат аны жакшы билет.
анткени пилди өз көзү менен көргөн. Кадимки пилди, маймылды, дагы бир түркүн жан жаныбарларды Султанмурат көрүп келгенин элдин баары билет. Аны өзү да далайларга далай жолу айтып берген. Эми андай болмак кайда. Султанмураттын эси көңүнөн чыкпай калган бул окуя согуш чыгар алдында, согуштан мурдагы жайда болгон. Чөп чабык кез эле. Атасы Бекбай жергиликтүү МТСке Жамбылдан жер май ташыйт. Ар бир колхоз унаа бөлүп берүүгө милдеттүү. Ошол үчүн Бекбайда тамашага чалып барктана кетер эле. Мен деген көрүнгөн арабакештин бири эмесмин. Мен деген алтынга бергиз, күмүшкө көргүз арабакечмин. Ойлочу, арабам, кош атым, менин керт башым үчүн колхоз казынадан каржы алып жатыр. Банкенин акчасын колхоздун чөнтөгүнө оодарып төгүп берип жаткан киши менмин, билсеңер. Ошол үчүн колхоздун бухгалтери мени көргөн жерде аттан түшө калып салам берет. Бекбайдын арабасы да атайы жер май ташыганга ылайыкталып жасалган. Тактасы жок, узун катар эки устун. Экөөнүн ортосундагы чуңкур жүлгөгө темир бочкеден экөө батат. Эң алдындагы көчүк басар 2 кишилик орун бар. Болгон турганы ушул. Бекбайдын кошкону тандалма аттар боло турган. Эки ат тең кыны калган. Катар желсе жаңылып бут таштабаган аттар. Бири чабдар, экинчиси чоң тору. Ат жабдыгы да келишкен. Моюнчак менен жан кайышы казыналык. Танке тартсаң да үзүлбөйт. Алыс жолда антпесе болобу. Бекбай ар бир иште тыккан камбыл киши эле. Аттары дайым табында. Чабдар менен чоң тору жалын көккө серпип, кызый жүрүп бергенде соорулары бирдей чайпалып, жанаша жорткон эки жолборстой көрүнөр эле. Дөңгөлөктөрдүн калдыртын алыстан уккан адам Бекбай Жамбылды карай жөнөдү дээр эле жазбай таанып. Бир күнү барып, эртеси келип калчу. 100 чакырым жерден келатканы сезилбей, Бекбайдын аттары тың кайтаар эле. Көргөндөр таң калып, Бекбайдын арабасы темир жол менен келаткандай жүрөт деп шыпшынып калат. Таңыркаштын да жөнү бар. Жаманат тарткан арабанын жүрүшү дөңгөлөктөрдүн кыйчылдаганынан билинет. Тушунан өтүп кеткиче кулак мээни жеп кетет. Бекбайдын аттары качан көрсөң тың. Жооптуу иштердин дайым Бекбайга тапшырылганы да ошондон улам. Ошентип, мурдагы жылы окуу аяктап, жаңыдан каникул башталган. Бир күнү атасы айтып калды. Шаарга алып барып келейин бия. Султанмурат кубанганынан дабдарый түштү. Ананчы шаарды көрсөм дегенде эки көзү төрт болуп жүргөнүн атасы кайдан биле койду. Жаша. Бирок сен көп дардаңдаба, деди атасы мыйыгынан жылмайып. Ини карындаштарың туюп калса, экөөбүздү каршы жылдырбай коюшат. Мунусу да туура. 3 жаш кичүү Ажымураттын көктүгүн айтпа. Жак дегенин бербейт. Атасы үйдө жүргөндө ээрчигени Ажымурат гана. Бекбайдын андан башка баласы жоктой. Кийинки эки карындашы али жерден боорун көтөрө элек бөбөктөр. Бирок аларда ыйлап атып, атасына бир асылып калышар эле. Бирок Ажымураттыкы айрыкча. Ал атасын мынчалык жакшы көрүп, ачкенедей жабышып аларына коңшулар да таң. Арукан деген коңшу кемпирден элдин баары сестенип турушчу. Мүнөзү катуу, өзү каржайган сөөктүү, чаңырып сүйлөгөн киши эле. Кээде Ажымуратты тарбайган колу менен кулактан аткып жекирип салчу. Какмар. Бала дөшүнчү. Мунун жакшылыктын жааны эмес. Бир бале болоорда бала ушинтип атасына эзилип калчу эле. Тирүү басып жүргөн атасын
ойнок бала ушунчалык сагынат деген эмне шындык какуй. Мунуңар бала мейлі бала деге койдурсаңар болбойбу. Бул жакшылыктын нишаны эмес. Жоругуң жолда калгыр. Өз башына көрүнсүн, кыкбаш, деп апасы кемпирдин артынан жерге 3 түкүрүп, анан атасына ашкери элжирип кеткен Ажымуратты көк желкеге бир муштап, үйгө кубалап кирип кетерле. Бирок Арукан энеге бет келип, каяша айтуу жок. Эми ойлосом, Арукан эненин айтканы тегин сөз эмес экен. Ошондой эле болбоду бакыры. Ажымуратка гана боору ооруйт. Ал азыр эс тартып калды. 3 класста окуйт. Айрыкча апасынын көзүнчө аяптоор, токтоо. Бирок акыйып жол карап, атасын сагынып жүрөт. Уктаар алдында да келме келтиргенден бетер жаттым тынч, жаздыгым кенч, дилим ак деп шыбырап жатат. Күндө ошол. Апасы үйрөткөн келмени ал ушинтип өзгөртүп алган. Уктап ойгонсо эле баары өзгөрүп калчудай ойлойт. Иши кылып тилегине жетсе болду. Атасы согуштан аман келсе, Ажымураттык эле болсун. Ушу баласын эле колунан түшүрбөй, мойнуна мингизип жүрсүн. Деги келсе болду. Атасын аман эсен көрсө, Султанмурат ошол бактысына ыраазы. Султанмураттын тилегени баягы жылы атасы Чүй каналынан кайткандагыдай окуя үйүндө дагы бир жолу болсо дейт. Чоң каналдын курулушуна атасы мурдагы жылы жайында арабекеч болуп кеткен. Ошо барган бойдон жайды жайлата, күздү-күздөй топурак ташып, жакшы иштегенине Стахановчу болуптур. Үйгө кечкурун келди. Үйдө отурушат эле. Көчөдөн дөңгөлөктөр калтырттап, аттардын бышкырганы угулду. Ата деп чүретишип, сыртка атып чыгышты. Караса, атасы арыктап, күнгө биротоло капкара болуп тотуккан. Куду ынды каранын өзү. Үстүндөгү кийими да мусапырдан бетер самтыраптыр деп кийин апасы айтып жүрдү. Өтүү гана жаңы кырым өтүү экен. Биринчи жетип мойнуна асылган Ажымурат болду. Ошо бойдон жабышып түшпөй койду. Ай өзү ыйлап жүрөт. Ата, атаке, атаке дегенден башка сөз айта албай шолоктоп ыйлап жүрөт. Атасаны бооруна бекем кысып, өзү да жашып алыптыр. Аңгыча кошуналар жетип келишти. Ата менен баланын учурашканын карап алып, алар жашыды. Апасы болсо жетине албай делбиреп, алдына бир чыгып, артына бир чыгып, Ажымуратты атасынан бөлө албай күйкүлөктөйт. Кое берем атаңды. Болду, жалгыз сен эмессиң го. Башкалар да учурашсын. Ал да эси жогум ай. Карачы. Атаң менен учурашайын деп эл келди. Ажымурат атасынан ажыраар ою жок. Ушуларды эстеп жүрүп, Султанмурат жүрөгүнөн бирдеме козголуп, ачуу ысык тоголок тамагына келип тыгылганын сезди. Каңырыгы түтөдү. Оозунун ичи туз даамдана түштү. Эч качан ыйлабайм деп эрдемсинип жүрбөдү беле. Аны ойлоп, тиштене баш чулгуп алды. Сабак дале жүрүп жатыры. Инкамал апай эми Ява, Борнео, Австралияны айтып турган экен. Дагы уксаң, дагы укмуш жерлер. Суугу жок түбөлүк жай. Крокодили, маймылы көп, пальма өскөн, кулак укпаган ажайып нерселер. Кеңгурусун айтсаң, укмуштун укмушу го.
күчүгүн боор баштыгына салып алып чаап жүрө берет дейт. Ойлоп тапканын карасаң, жок, ошол өзү ойлоп турбу, табияттын жаратканы да. Султанмурат кеңгуруну көргөн эмес. Көрбөгөн нерсени көрдүм демекпи. Бирок көрбөгөнүнө ичи күйөт. А жанагы пилди, маймылды, дагы бир топ жан жаныбарларды жакын жерден өз көзү менен көргөнү ырас. Колун сунса жеткидей эле жерден көргөн. Эртең шаарга алып барам деп атасы айткандан баштап Султанмурат жанын коёр жер таппады. Эртеңи качан болот деп, шаарга качан жетем деп өпкөсү көптү. Бирок мактанып бирөөгө айтуудан тартынат. Ажымурат билип калды дегиче, эмнеге Султанмурат барат, мен барбайм. Атам эми үчүн аны алып барат да, мени алып барбайт деп өңгүрө ыйлап чоң чатакты баштады дейбер. Анда кантмек. Ошон үчүн Султанмурат эртеңки сапарга күтүнүп кымылдап да жүрдү. Инисинин алдында күнөөлүдөй кичине коом айланып да жүрдү. Бир учурда ини карындаштарына айтып алгысы келип, айтып коя жаздап араң карманды. Бирок атасы, айрыкча апасы катуу тыйып койбоду беле. Алар билсе да, силер жолго чыккандан кийин билсин, болбосо жибербей коет деген. Ошол үчүн сыр жашырып күн кечкиртиш кыйынга турду. Жарылып кете жаздады. Бирок ал күнү Султанмурат өтө дилгир, өтө боорукер болуп кетти. Үй тирчиликтин баарын өзү бүтүрдү. Торбокторун жылдырып аркандай коюп, анан огороддо картошкөнү түптөп жиберди. Кир жууп аткан апасына субап келе коюп, кенже карындашы Алматай баткакка жыгылып калса, айттырбай жууп жиберди. Дагы бир топ иштерди бүтүрүп койгонсуду. Кыскасы, ал күн келпектигине, ылдамдыгына апасы да бырс күлүп, жетин албай турду. Ата Кудай жалгагыр-ай, бүгүн деги эле карамдуусуң го, деди апасы күлкүсүн жашырып. Дайыма ушундай болсоң гана, бирөөнүн суук көзү чалбагай эле. Же шаарга барбай эле койсоңчу, мага жардамың керек болор. Бирок мунусу тим эле сөз болчу. Жол азыкты бая эле камдап, нам бышырып, шишеге май эритип куюп койгон. Дагы бирдемелерди даярдап жүргөн апасы. Кечкисин самоорду маңдайга коюп, эшикте алманын түбүндө чогуу баары ысык нан, бал каймак менен чай ичишти. Атасы кенже балдарынын ортосунда отурду. Бир колтугунда Ажымурат, бир колтугунда эки кызы. Апасы чай куюп, Султанмурат пияла сунууда. А оюнда ал эртең жол жүрүп, шаарга бараарын элестетип, көңүлү өрөп күйт. Атасы да бир-эки жолу ага көз кысып койду. Анан Ажымуратты тамашага чалды. Кандай Ажымтай, кара кериңди үйрөттүңбү? Деди чай ууртап отуруп. Жок ата, деп Ажымурат нааразылана кетти. Жаман экен эмне? Иттей болуп артыман калбай ээчи болот да, минейин десем мингизбейт. Откозом, сугарам. Бир жол десең, бар эмеспи? Мени издеп мектепке жетип барыптыр. Биз танаписке чыкканча терезенин түбүндө күтүп турду. Чын ата, балдардын баары көрдү. Ошентет да, анан минейин десем эле мөңкүп жыгып кетет. Үйрөтүп берер кишиң жокпу? Деди атасы кантер экен дегенсип. Мен үйрөтүп берем, ажыке, деди Султанмурат токтолбостон. Сөзсүз үйрөтүп берем. Жаша! Деп ордунан ыргып турду бала. Жүр, азыр! Кантет, отур ордуңа, деп апасы кагып койду. Тынч отуруп, эл катары чайыңды ич. Анан деле күн бар. Сөз болуп аткан карагер Ажымураттын кунанчыкты кодиги. Аны балдар минип жүрсүн деп, жазында Нургазы тай экеси берген. Андан бери айып тоор бели катып калды. Эми үйрөтө берсе да болмок. Кол арага жарап турмак. Тегирменге эгин жеткиргенгеби, же отун сууп келгенгеби, үй тиричилик майда иштерге айыл ичинде эшек табылбаган унаа эмеспи.
эшек болсо да кол бала кылып үйрөтүп алгыла деп берген таекеси. Койдикти баккан Ажымурат башкаларга ишенбейт. Чөп салганда, арканда отко коюп, кеч убак сугарып келип, байлаганда өзү. Койдигиме тийбегиле деп турат. Агасы экөө бир жолу ушу койдиктин айынан урушуп да кетишкен. Агасы инисин төпөштөп, кайра апасынан жаза тарткан. Ошондон кийин Султанмурат эр болсоң өзүң үйрөтүп ал деп карабай койгон. Болбосо өзү теңдүү балдардын ичинен Султанмурат торпоктана, Кунантай үйрөткөнгө ыкчыл. Бала экен деп санабай, кээде айылдыктар суранып калышат. Султан, могу менин жаман баламын Тайын үйрөтүп берчи. Же болбосо, Султан айланайын, могу бакырчак эшекти бир жөнгө келтирчи. Жонуна чымын кондурбас болду. Сенин колуңан эле келбесе деп турушат. Ушундай даңкка жеткен Султанмурат өз инисине жардам бербей койгон. Кайра тиги 2-3 жолу кодигинен жыгылып, бозала болуп, чекесин томуйтуп келгенде табалап күлгөн, шылдыңдаган. Шашпа, артыңан иттей ечиген бу немеден көргүлүктү далай көрөрсүң, деген. Эми ойлосо чекилик экен. Өз көзүн көрө албагандай табалап жүргөнү кантип жарарсың? Башта эмнеге ойлободу? Эми эртең шаарга жол жүргөнү турганда, анан калса үкөсүнөн жашырынып кетип аткандан Султанмураттын бети чымырады. Кечирим сурашка даяр болуп, үкөсүнүн бар каалоосун бүт аткармакчы болуп турду. Чай ичилген соң атасы үчөө огороддун этегиндеги майнап суу түшкөн көк майсанга барышты да, оболу майда таштарды терип таштап, анан карагерди жүгөндөштү. Ажымурат мартабалап карагер деп атаган койдиктин 2 шалпаң кулагынан атасы кармап турду. Султанмурат жүгөн катты. Анан чоң намыска белсенген немедей белин бек курчанып, 2 алаканына түкүрүндү. Тамаша мына ошондо башталды. Жонуна киши баласы минбей, Ажымуратты ээрчип, эркин өскөн тоңку чокмакко эсирип калган экен. 2-3 ирет Султанмуратты таштап кетти. Бирок Султанмурат ыкчам эле, жеңил жыгылып, тез ыргып туруп, кайра минип, койдикти жүдөтүп жиберди. Аттан жыгылсаң жалын төшөйт, төөдөн жыгылсаң чуудасын төшөйт, эшектен жыгылсаң туягын төшөйт деген элде сөз бар эмеспи? Бирок жыгылгандын да эби бар. Оодарган каптай куласаң, же кара жаныңа мүдүрүлсөң деле оңбай каласың. Султанмурат болсо азоо үйрөтүп, мындайдын далайын көргөн. Карап тургандар кыйкырык сүрөңгө алып, айрыкча атасы боор эзилгенче ичин тырнап күлдү. Тегеректеги балдар да чуркап келишти. Бирөөнү ээрчилик эрген күчүк койдикти кубалап алды. Ал үргөн сайын койдик ого бетер тоңкуча катты. Бирок ыгала түшкөн Султанмурат асаби акимчиларча ат оюн көрсөтө баштады. Чаап аратып, карагерден ыргып чөт да кайра ыргып менет. Жээ үстүнөн аша секирип, бир нар жагына, бир бери жагына каргыйт. Согуштун алдында асаби акимчи атчандар ушинтип машыгышар эле. Селсебеттин жанындагы чоң майданга жумуштан кайткан айыл азаматтары чогулуп алып, ат ойнотуп, тизиле сайылган чыбыктарга кылыч чаап, ат жалында ойноп, тегеректеп турган майда балдардын көзүн кызартышчу. Анан мыктыларына алтын чынжырлуу кооз значок тагылчу. Эми ошол жигиттер кайда жүрөт болду экен? Ат ойнотуп чаап жүрүшөбү? Же окопто тоңуп жатышабы? Атчан аскер бул согушка кирбей калды дешет го. Султанмурат терезеден сыртты карап отуруп, мындай суукта ат байкуш деле үшүйт го деп ойлоду. Танка болсо бир жөн суук сезбейт. Бирок баары бир аттан артыгы жок. Ошентип Ажымураттын карагерин үйрөткөндө бир кызык болгон. Акыры койдиктен үйрөнбөскө аргасы калбады. Бастырсаң басат, желдирсең желет, кайрыган жагына жүрөт. Кел эми, мин, деди Султанмурат инисине. Чүдө. Таноолору дердеңдеп, эки бети тамылжып чыккан Ажымурат карагерин теминип
ары бастырды, бери бастырды. Оозун ачкан балдарга көрдүңөрбү? Менин агам кандай кыйын дегенсип мактанып жүрдү. Кеч али жарык эле. Кара күүгүм кирелек. Үйгө чарчап, бирок көңүлү ток кайтышты. Ажымурат болсо апасына бир көрүнүш үчүн карагерин эшиктин алдына чейин минип келди. Анан эч немеден кабары жок Ажымурат бат эле уктап калды. Султанмурат өрөпкүп көпкө уктай албай жатты. Эртең шаарга бараарын, айырден эмнелерди көрөрүн ойлоп, жүрөгү түкүлдөп жатты. Үргүлөп баратканда атасы менен апасынын күбүр сөзүн укту. Экөөнү тең ала кетсем, бири-бирине эрмек болот эле. Бирок арабада орун жок, Кудай ургурдук, деди атасы. Жол алыс. Дагы бир үргүлөп кетип, дөңгөлөктүн астында калабы дейм. Койчу суук сөзүңдү, деди апасы чыйрыккандай. Кудай сактасын. Дагы бир сааты чыкканда кенжеңи алып барарсың. Кичине чоңое түшсүн. Мунун деле эр жетип калган жери жок. Жакшылап көз сала жүр, бай болгур. Таттуу уйкуга көз илинип бараткан Султанмуратка ата-эненин сөзү жагымдуу угулду. Эртең таң эрте атасы экөө алыс сапар жол тартаарын ойлоо таттуу болду. Уктап баратып, ал дагы бир жыргал сезимге каалгып учуп жөнөдү. Кантип учушту кайдан билиптир? Адам баласы басат, сууда сүзөт, керек болсо жүгүрө алат. Султанмурат болсо учуп баратты. Куштай болуп канат каккылабады. Кулачын жайып салып, салааларын гана кыбыратып, каалгып баратты. Бул жаркын нурга бөлөнгөн ээндикте ал өзү кайдан учуп келатканын, кайда учуп баратканын билбеди. Бул учуу жан дилинин учушу эле, эр жетүүнүн учушу эле. Атасы ийинден акырын булкуп, кулагына шыбыраганда ал селт ойгонду. Тур, Султан, тур, кеттик. Кайраттуу мурут кытыгылап кулагына тийгенде Султанмурат төшөктөн ыргып тургучакты көз ирмемде атасына ичи элжиреп, кандайдыр таттуу сезим көңүлүн сылап өттү. Ушул кайраттуу муруттун кулагына тийгенин, тур Султан, кеттик деген шыбырын кийин эстеп, каңырыгы түтөй сагынып, эт жүрөгү сыздап жүрөр, катаал күндөр келээрин Султанмурат ал учурда билбеди. Алдагачан турган апасы жаңы жуулган көйнөк, былтыр атасы Чүй каналынан алып келген начальник кийүүчү чоң шапке, ошондон бери катып жүргөн ботинке кийгизди. Бутуңу кыспайт бекен? Жок, кыспайт, деди Султанмурат саал кысып турганын жашырып. Бир аз басканда калып алып кетээр деп ойлоду. Апасына кош айтышып, атасы экөө жер май ташыган арабаны калдырата көчөдөн чыккан соң айыл этегиндеги чоң суудан өтүп баратып, Султанмураттын жүрөгү түкүлдөдү. Аттардын бутунан чачыраган сууга ичиркенип алды да, эми түшүндө эмес, өңүндө чындап шаарга жөнөгөнүнө көзү жетип, көңүлү толкуду. Жайдын таңы кулан ээк салып, ак мунарык шоола асманга жайылып келатты. Күн чыгаары алыс. Тиги ак мөңгүлүү тоолордун нары терең далдасында күнчүлүк жолуна даярданып, жүзүн чайып жаткан сый. Аздан соң алатоонун желкеси менен жарк этип чыга келер. Азырынча айлана мемиреп, тынч. Аба салкын. Алдыда чубалып ак даңгыр жол жатат. Атасы экөө айылдан араба айдап чыгып баратканын, балдар көрбөй калганына ичи күйөт. Арабанын калдыртына ойгонгон иттер гана уйкусуроо күңкүл үрүп кала берди. Жол
улуу тоодон эңкейиштеп, тээ төмөндө күүгүм көктүн шаңында жондонгон кара тоону көздөй кашкайып чубалып жатат. Ошол адыр тоонун ар жагында Жамбыл шаары бар. Жол ошол шаарга алып барат. Түнү бою отто турган кошат көкүлдөрүн серпип коюп, божу сезбегендей анда-санда бышкырып, көнүмүш калыбында желе жөртө жүрдү. Экөөнө тең бул жол нечен ирет каттаган тааныш жол. Божуну бошташтаган ээси да өз ордунда. Анын жанында отурган бала деле өз киши өңдөнөт. Эчтемеге аларды кылган жери жок. Ошентип, дүйнөдө көп арабанын бири болгон бу дагы калыбынча калдырттап жүрүп баратты. Аңгыча оң капталдан тээ алыскы эки чокунун ортосунан күндүн мурду көрүндү. Жылымта жарык нур абаны толкутуп келип, аттардын жаңы нымшыган соорларын жаба берди. Чабдар эми торгойдун жумурткасындай буурул тартып, чоң тору болсо жерди чалыш болуп көрүндү. Жылымта жаркын нур атасынын суагай жаагына сүртүлдү. Жүлжүйө тиктеген көзүнүн кычыктарындагы желе буручтарды тереңирээп чийгендей баса көрсөттү. Божу кармаган тарамыштуу туурук колдору да кажырдуураак боло түшкөнсүдү. Жылымта жарык нур аттардын туяк алдына жолго төгүлдү. Дүпүлдөгөн туяктар жарык нур агымында чаба куруп бараткансыды. Жылымта жарык нур көздөргө чагылды. Бешенеден дене бойго тарады. Жылымта жарык нур жер бетине жан киргизип келатты. Кашка жолдо аткан таң менен чыккан күнгө көңүлү толкуп, жүрөгү өрөпкүп, Султан Мурат кеңирсип баратты.